Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Биздин Москвада жүргөн эң көйгөйлүү маселелердин бири бул регистрация маселеси. Өткөндө сиздерге жаңы видео чыгарган элек. Госуслуга аркылуу ар бир адам өзүнүн личный кабинети аркылуу регистрациядан өтүп, өзү катталганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошону колдонсоңуздар болот деп жазсак, көбү колдоно албай атабыз, личный кабинетке кире албай атабыз, кандай кылса болот, кичине көрсөтүп бербейсиздерби деп жазгандар өтө көп. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болсоңуздар, сөзсүз катталып лайк басып коюңуздар. Себеби канчалык лайк көп болсо, биз колдон келген мигранттарга керектүү маалыматтарды чыгарып, күнүгө жаңылап турабыз. Андыктан каналга катталууну унутпаңыздар, лайкты басып, анан кириңиздер туугандар. Анда кеттик. Туугандар, өткөндө сиздерге айтканбыз. Издеп жүрбөңүздөр интернеттен деп сиздерге Береке.ру деген приложенияга киргизип койгон элем. Мына туугандар, Береке деген приложенияны ачабыз. Береке деп Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот, Береке.ру деп. Ачабыз дагы ошонун менюсуна киребиз мына. Солдо 3 чызыкча турат. Менюга киребиз. Регистрация госуслуга дегенди басабыз. Мына басканда мои документин ошол инструкциясы чыгат электронный. Миграционный учет иностранных граждан. Инструкция по подаче уведомления инструкциясы. Мынакей, туугандар. Эгерде телефондо болсоңуздар, биринчи эле өзүңүздүн личный кабинетке кириш керек. Госуслуганы басабыз, ошол госуслуганын личный кабинетине вход кылабыз. Вход кылгандан кийин мына услугалар бар ошол жерде. Көрсөтүп койгонбуз мына. Белгилеп. Скриншот кылып чоңойтуп көрсөңүздөр болот. Услугаларга киребиз. Миграционный учет. Подать заявление. Ошол жерде мына. Толук инструкциясы бар. Заявлениянын ошол подача дегенде что нужно сделать? Биринчи поставить иностранца на учет. Ошону басабыз. Баскандан кийин кого поставить на учет деп чыгат. Совершеннолетний, 18 жаштан жогору болсо, же ошол өзүнүн менен кошо балдарыны кошо регистрация кылса, ал пункттагы бар астында. Несовершеннолетний деген бул отдельно ошол баланын өзүнү болсо 18 жашка чейинкини. Ошол керектүүнү басабыз. Негизи азыр биз жумушчу 18+ту көрөлү биринчи. Совершеннолетнийди бастык, иностранецти. Андан кийин необходимо выбрать документ. Документти тандаганда сөзсүз түрдө бул жерде азыр миграционный картаны сурайт. Миграционный картанын номерини киргизебиз, сериясыны номерини киргизебиз. Андан соң эмнелер керек? Ушул жерде сөзсүз түрдө туура толтурушубуз керек. Фамилиясыны, атыны, туулган датасыны, паспорт боюнча бардык данныйларды туура так толтуруңуздар. Меке. Толтургандан кийин отправление кыласыздар. Мына серия номер паспорттарды полный жазылат. Данныйлар толугу менен жазылат туугандар. Андан кийин миграционный картанын сериясынын номерини жазасыздар. Срок пребывания иностранца у вас деген жерге ошол биринчи эгерде жаңы келсеңиздер 90 күнгө коюлат. 3 айга чейин. Ал эми андан ашыгы, эгерде 90 күндөн ашык жүрсөңүз, сөзсүз түрдө трудовой договордун негизинде деп трудовой договорду да кошуп киргизишиңиз керек, тиркемеге кошуп. Подразделение МВДны тандайсыздар. Ошол жерде жакыныраак чыгат. Басасыздар. Отправить уведомленияны басасыздар. Баскандан кийин уже ошол сиздердин госуслугага подключение болгон почтага кабар келет. Сиздин документиңиз кабыл алынды деген кабар келет. Ошондой эле эгерде ал жакта уже регистрацияны базага түшүрүп бүткөндөн кийин дагы сиздин документиңиз базага түштү деген кабар келиш керек почтага. Негизи ошондуктан эгерде регистрация кыла турган болсоңуздар, личный кабинеттин почтасынын номеринин
доступ болуш керек. Өзүңүздүн атыңызда номер болгону жакшы. СМС келет, кээде баягы паролун жоготсоңуздар, почтага келет, ошол паролну жоготсоңуздар. Ошондуктан почтага сөзсүз доступ болуш керек, туугандар. Ошону эске алыңыздар. Анан бул нерселер илгери бар эди, ары бери дейт. Бул нерселер илгери жок эле. Бул жакында 26 октябрдан кийин эле чыккан нерсе. Иностранецтер өздөрү жөнөтөт, ошол МВДга жөнөтүп регистрацияга койсо болот. Бирок бул учурда бул өзүнүн каалоосу менен гана болбойт. Көпчүлүк баягы бизде комментарийде жазып кетиптир. Регистрацияны ошол хозяин ынаса, ынабаса деген сөздөр туура. Сөзсүз түрдө квартиранын ээсинин подтверждениясы керек. Ошонун макулдугу менен гана болот. Бул дегени мисалы сиздер өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздерден жөнөтсөңүздөр, жөнөткөндөн кийин ал жактан ошол кабинеттеги регистрациянын ээси, то есть квартиранын ээсинин личный кабинетине ошондой уведомление келет. Ушундай иностранец сизге катталганы жатат. Ушуну каттайсызбы деген түрдө сообщение келет. Ал макулдугуну берет, я согласен же я согласна деп. Ошонон кийин экөөнү бириктирип, анан миграционный учетко турат. Регистрация ошондон кийин базага түшөт. Эгерде квартираңыздар жок болсо, анда ортомчуларга кылдырсаңыздар болот. Ошондо дагы алданбай, акча которбой, бетаныштарга кылдырбаңыздар. Биз дайыма эле ошол ишеничтүү гана бир эле номерди айтып келебиз: 8936 111 7911 деген. Ошол жигиттерге кылдырсаңыздар, 1 жылдан бери иштешебиз, жакшы, Кудайым буйруса. Базадан чыгып атат. Депортация ары бери болгон эч ким жок. Андыктан туугандар, бөтөн жерде аман болуңуздар, өзүңүздөргө сак, документтерге так болуңуздар, аман болуңуздар. Чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрыла бересиздер. Номерлер экранда, алар дагы ишеничтүү балдар, өздөрү до конца алып барып, жолдо жакшы алып барып алып келишет. Эгерде документиңиз начар болсо, жолдо өздөрү жардам берип, колдон келген жардам беришет. Бөтөн жерде аман болуңуздар, туугандар.